Аткаруу бийлигинин мобилдүү өкмөт түзүү жана башкаруу системасын оптимизациялоо аракети аягына чыгайын деп калды көрүнөт. Премьер-министр Улукбек Марипов жаңы өкмөттүн түзүмүн жана аткаруу бийлигинин органдарын реформалоо тууралуу токтомго кол койду. Ага ылайык буга чейин тагдыры бүдөмүк болуп жаткан бир нече мамлекеттик мекемелер министрликтерге кошулду. Эми аларга функционалдык анализ жасап, штаттык бирдиктерин эсептеп чыгуу тапшырмасы коюлган. Буга чейин кыргыз өкмөтүнө караштуу болуп, өз алдынча ички жана тышкы миграция жаатында иш алып барган мамлекеттик миграция кызматы экиге бөлүнүп, андагы ички миграция саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине берилсе, тышкы миграция чөйрөсүндөгү функциялар тышкы иштер министрлигине карап калды. Ал эми буга чейин кайсы мекемеге өтөрү бүдөмүк болуп, атайын адистер менен акылдашылып жаткан жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы юстиция министрлигине өткөрүлүп берилди. Ошондой эле экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы экономика жана финансы министрлигинин курамына өткөрүлдү. Ал эми буга чейин ички иштер министрлигине кошулары айтылып жаткан мамлекеттик каттоо кызматы болсо юстиция министрлигине кошулду. Ошентип бири-бирине кошулуп отуруп, өкмөттүн курамындагы мамлекеттик органдардын саны 48ден 16га чейин азайтылды. Аткаруу бийлигиндеги эң чоң мекеме экономика жана финансы министрлиги. Ага жалпысынан каржы тармагына байланышы болгон 11 органдын башы кошулуп, баарын вице-премьер рангында министр башкарып калды. Ал эми саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин курамы да бир топ кеңейип, ага социалдык фонд менен милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду кошулду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин курамына болсо экотех инспекциясы менен мамлекеттик материалдык резервтер фонду киргизилди. Ал эми миграция кызматынын ички жана тышкы функциялары бөлүнүп, деги эле мекеменин өзүнүн жоюлушу бир катар нааразычылыктарды жаратты. Мындан мигранттар жапа чегип калышы мүмкүн деп чоочулашууда. Себеби такталбаган маалыматтарга караганда Россиянын өзүндө эле 2 миллионго чукул кыргызстандык эмгек мигранты бар. Кыргызстанда деле ошол 2 миллион калк иштей турган калктарчы, например, 18 жаштан ошо 55-60 жашка чейинкилер 2 миллион өзү эле. А тышта именно ошол 18 жаштан 50-60га чейинки именно ишке жарактуулар ошол жакта. Анан муну тең караш керек. Бизде Кыргызстанда эмне деген министрликтерлердин баарын түзүп салды. Ошончо элге. Эмне үчүн тыш жакта иштеп аткандардын ар бирине жардам бере албайбыз? Ал жакта проблема бул жактан 2 эсе, 3 эсе, даже 10 эсе көп да. Себеби бул жакта биз үйдөбүз. Миграция болуп отургандан көрөкчү, ошол тышкы иштер министрлигине берип койгонубуз эң туура болот. Анткени булардын статусу көтөрүлөт Россияда. Миграция министрлиги деп эле жөн эле мындай жүрбөйт. Булар дипломатиялык статуска ээ болот. Анан полномочиясы да чоңойот да. Мисалы, ошо Россияда ар бир жанагы областтын центринде, мисалы Москвада 11 адамы болсо, миграция министрлиги эмес, булар посольствого кирип кетет. Түшүндүңүз да? 11 киши уже удостоверение алат, дипломат деген эмесин алат, статусун алат. Булар көбүрөөк защита кылат, чем деген министр миграциядан көрөкчү. Екатеринбургда 9 болсо, мисалы, 9 болсо, алар дагы Екатеринбургдагы консульствого кирип кетет составына. Булар жөнөкөй эле баягы министрликте бир адис катары иштебейт, булар дипломат деген статуска ээ болот. Ошондо көбүрөөк коргоо болот. Кайра тескерисинче мигранттарга жакшыраак болуп атпайбы бу жерде? Биз ошол штатты кыскартып ийген жокпуз, жоюп ийген жокпуз, биз МИДке берип атабыз. Мамлекеттик органдарды ирилештирип же кыскартуудан өлкө бюджети канча үнөмдөп калары азырынча белгилүү боло элек. Тиешелүү иштер 1 ай аралыгында жүргүзүлүп, жыйынтыгы чыгарылат. Бирок буга чейин 17 статс катчыны жана бир нече министрдин орун басарын кыскартуудан эле 74 миллион сомдун тегерегинде үнөмдөлөрү айтылган. Айрым талдоочулар жалпы үнөмдөлө турган каражат мындан 2-3 эсеге жогору болушу мүмкүн дешет. Себеби органдардагы бири-бирин кайталаган, өздөрүн актабаган функциялар жоюлат. Ананда экономикасы өпчап турган кичинекей өлкө үчүн 28 000 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер өтө эле көп тыкылат. Аткаминерлердин айлык акысына 48 миллиард сом жумшалат экен. Министрлик статусу менен көптөгөн кызматтар бар болчу, аларды министрликтердин астына киргизди. Бул эми тышкы формасы. Эң негизгиси, мен ойлойм, анын мазмуну. Бул эмне жыйынтык берет бизге, эмне натыйжа берет? Бизде ошол биздин экономикабыздын кризис, терең кризистеги экономикабызды мындан ары жылдырып кеткенге, өсүп өнүккөнгө ушул канчалык деңгээлде түрткү берет, ошондон да ал эми андай түрткү бериш үчүн ошол башкаруучу кызматка дайындалган министрлердин, башка чиновниктердин башкаруу жөндөмдүүлүгүнө жараша болот да. Ошондой кызматкерлерди тандап алып коюу, иштетүү, ушу жаңы багытка буруу бул эң негизги.
ушул реформанын эң негизги бөлүгү ушул болот деп ойлойм. Ал эми өкмөттүн алдында кыскартылып кошулган мекемелердин иштөөсүн камсыздоо үчүн тиешелүү жоболорду иштеп чыгуу зарылчылыгы да турат. Ал иштер бири-бирине шайкеш келгенче тиешелүү жактар ишин үзгүлтүксүз аткарууга милдеттүү. Акмарал Сабатар, Ерлан Кемелбеков, НТС.